Шайыр Жалалабад шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда каттоодо турат. Ал 1,5 айлык баласын сасык тумоого кабылган үчүн көрсөтүүгө келген. Айтымында азыркы оорудан айыгуу кыйын болуп жатат. Гриптен болду, азыр ошо жөтөлүп, немеси мурду бүтүп атат да. Чоң балам да жөтөлүп калды эле, ошондон жуккан окшойт. Грипп кыйын болуп атат, кетиши да кыйын болуп атат. Bir ай кетпей атат да гриппчи. Азыр өзүм да грипп болуп атат. Сасык тумоо оорусу жыл бою жүрөт, бирок көз кыш суук мезгилде күчөйт. Дарыгерлердин айтымында ушул убакытта элдеги витаминдердин жетишсиздиги, суук тийүү, суук мезгилинде адамдардын көп топтошкондугу менен байланышкан. Азыркы учурда да бул оору менен чоң кичине дебей үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылгандар арбын. Биринчиден айтабыз, эми колдорду жууп, профилактика, уборка үйлөрдө, чистый воздух, проветривание обязательно. Анан минимизировать контакт с больным, больнойлор үйдө отуруп, если неме алса больничный чыгыш керек, үйдө отуруш керек, жугуздурбаш үчүн. Колдорду обязательно самындап, жууп, тазалап үйлөрдүн. Эч жака көп чыкпай, барбай, себеби бул воздушно-капельный путь передачи, ошон үчүн биз үйдө кичине отургула деп айтабыз. Мындай оорулардын алдын алууда биринчи кезекте гигиенанын сакталышы зарыл. Ага катар эле ооруга каршы өз учурунда эмдөөдөн өтүү керек. Деген менен сасык тумоого каршы вакцина үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна бул жылы аз келгендиктен пландалган гана адамдар алышкан. Ал эми башка ооруларга каршы вакциналар өз учурунда сайылып жатат. Сасык тумоого каршы негизи прививкалар көп балалуу үй бүлөлөргө келет. Анан бизде группа риска деп коет, баягы сахар менен тургандарга, давление учетто тургандарга, анан тез ооруучу деп бөлөбүз. Ошол тез ооругандарга, көп балалуу алардын бардыгын биз группа риска деп эсептейбиз. Негизи ошолго деп келчү жыл сайын. Быйылкы жылга караганда азыраак доза келди негизи. Ал доза биздин пациенттерибизге жетпей деле калды да. Анан кийин алга талап бар. Пациенттер тынбай келип бизден сурап атышат, бирок бизде жок болгон үчүн биз азыр сайып бере албай атабыз. 21 миңден ашуун калкты тейлеген Жалалабад шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ушул убакытка чейин 348 адам гепатитке каршы вакцина алган. Ал эми сасык тумоого каршы 200 адам эмдөөдөн өткөн. Декабрь айында сасык тумоо менен кайрылгандар бир жуманын ичинде 60тан ашкан учур катталса, ушул убакытта бул жагдай басаңдаган. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалалабад шаары.